Соңку мезгилде дүйнө жасалма акыл эс технологиясына өтүп жатышынын маани-маңызы эмнеде? Бул технология болочокто дагы кандайча актуалдуу болушу мүмкүн? Анын пайдасы жана кесепеттери кандай? Кыргызстан мына ушул багыттагы дүйнөлүк жарышта кайсы орунду ээлөөгө тийиш? Бул эмнеге маанилүү? Мына ушул жана башка суроолорго Кабар улуттук маалымат агенттигинин студиясында Токио университетинин докторанты Мураталы Үчкөнпиров жооп берет. Маекти мен журналист Кубанычбек Жолдошов алып барам. Саламатсыздарбы? Мураталы мырза, студиябызга куш келипсиз. Саламатчылык, чакырганыңыздарга рахмат, кубанычтабыз. Айтсаңыз, Токио университетинде кайсы теманы изилдеп, анан кайсы багытта диссертация жазып жатасыз? Айрыкча сиздин диссертацияңыз ушу дүйнөдө аябай актуалдуу болуп жаткан жасалма интеллект же болбосо жасалма акыл эс деген тармак аябай байланыштуу экен. Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Жакшы, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизи бул менин азыркы жасап аткан изилдөө баягы ЖДС долбоору деп коет, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерди окутуу боюнча эки Жапон-Кыргыз өкмөттөрүнүн келишими бар да. Ошол долбоордун алкагында мен азыр 3 жыл болду. Докторантурада окуп атам, изилдөө жүргүзүп атам. Негизги темам бул карьераны пландоодо жасалма интеллекттердин колдонуу. Же карьералык пландоодо жасалма интеллекттердин элементтерин колдонуп изилдөө жүргүзүп атабыз. Негизи эмне үчүн бул карьералык пландоо? Мен өзүм жаштар саясаты багытында иштейм. Азыр Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлик болуп калды. Ошол жаштар саясаты багытында 10 жылдан ашык, 15 жыл болуп калды. Ошол багытта иштеп атам. Анан кайсы районго барбайын, жеке тажрыйбадан алсак дагы, мына жергиликтүү жаштар жумушсуздукту көп биринчи коет да. Биз биринчи жумушсуздук, экинчи баягы билим сапаты жана билимдин жаңы мүмкүнчүлүктөрү жок дейт көбүнчөчү региондорго барып калсак. Үчүнчү маселе бул спорттук баягындай бизге спорттук ийримдер керек деп. Ушул топ 3 маселе. Анан ушул жумушсуздукту алганым себеби жаштар азыр эң биринчи жумуш издеп, жумуш маселесин көп көтөргөндүктөн азыр жасалма интеллектти кантип колдонуу менен биз баягы өзүбүздүн жумуш камсыз кылуу же карьераны өнүктүрсөк болот деген темада изилдеп жатам да. Андан сырткары моореки жасалма интеллекттин келиши менен мурда жумушсуздук 8% болгон болсо, андан дагы көбөйүшү мүмкүн да. Жасалма интеллект бул эмгек рыногуна кандайча таасир этиши мүмкүн? Кайсы кесиптер жоюлушу мүмкүн? Кандай жаңы адистиктер пайда болушу мүмкүн? Жакшы суроо бердиңиз да. Мен ушул нерсени айтайын деп аткам. Биринчи лудиттерди билебиз да. 19-кылымда индустрия өнүккөндө бир машина, роботторду заводко алып кирип койгондо, ал аппаратты талкалашкан да. Биз жумушсуз калат экенбиз депчи. Ошол лудит кыймылы деп аталып белгилүү болуп калган. Андан кийин маалымат революциясы пайда болду. Көпчүлүк кол эмгек менен иштегендердин дагы баягы жумушун жоготту. Азыр жасалма интеллекттин айынан 20% жумуштун кыскаруусу күтүлүүдө. Бул негизинен кайталанма жумуштар, жана мындай эсептей ала турган жумуштар жок болуу алдында турат. Же болбосо ошол нерсени роботтор аткарат дагы, адам андан дагы жакшыраак бир жогорку деңгээлдеги акыл эсти талап кылган жумуштарга иштеш керек болот да. Бул көндүмдөрдүн, жаңы көндүмдөрдүн пайда болушуна алып келет. Мисалы, мурда компьютер менен иштей албаган адам жана кагаз менен мындай счет деп коебузбу? Ошолорго караганда калькулятор билген адам ишке жакшы кабыл алынат. Компьютердин программаларын жакшы түшүнгөндө алыш оңоюраак болот. Ошондой эле жумуштар тезирээк бүтөт. Эми бизде жаңы трендтерге карата, ушул биздин изилдөөбүзгө караганда жаңы трендтерге карата жумуштар көп орундар пайда болот. Ал эми эски кол менен жасап жүргөн оор иштер роботтоштурулат. Мисалы, Жапон өлкөсүндө мен мисалы көрүп жүрөм, кассирлердин көбү жок болуп атат да. Мисалы, автомат деле көрсөтүп туруп,
же болбосо корзинаны алып келип туруп коюп койсоң, автоматтык түрдө баягысы чыгарып берет. Эч кандай кассирдин кереги жок. Акчаны ал, бер, анан кайтарым сдача ал деген жок. Анан мурда программисттер азыр bir programmаны bir жума жаза турган болсо, азыр ошол программаны bir күндө жазып бүтүшү мүмкүн. Жумуштун тездиги тез деп атат. Ал эми кандай кесиптер пайда болот? Мурда жөн эле программист болгон болсок, фронт-энд, бэк-энд деген программист элебиз, өзүбүз колубузда терчүбүз. Азыр ошолордун AI компоненттерин кошо ала турган, интеллектуалдык компоненттерди кошо турган программисттер керек болот бизге. Алар сөзсүз түрдө мына докторлорго деле, врачтарга деле мурда баягы сүрөттү, рентген сүрөтүн алып туруп көз менен карап, ошол жерден диагноз коюп аткан болсо, азыр ал диагнозду компьютер өзү айтып берет. Кайсыл жерде канча сантиметрдеги баягы шишик же башка бир өнөкөт болгонун айтып берет, жазып берет, түшүндүрүп берет. Анан телемедицинага кийин колдоно баштайт, муну билим берүүдө колдоно баштады. Азыр кече bir жума болду. ChatGPT окутуу моделин чыгарды. Бул суроо бересиз, айтып бербейт. Суроо берсеңиз, ал мугалим катары айтат да, бул эмне максатта иштетесиң деп кал, сага кайра суроо бериши мүмкүн. Анан мен ушул нерсени үйрөнгүм келет десе, макул, анда мисалы деп туруп айтат. Ушул жерден эмнени түшүндүң, эмнени түшүнбөй калдың деп кайтарым байланыш кылып атат. Бул дагы мугалимдердин баягы мугалимдин жетишсиздигин маселесин чечип атат. Докторлордун деле жетишпей аткан иш-чараларына ушул интеллектуалдык модельдерди колдонуп ишти тездетсе болот. Сиздин изилдөөңүз боюнча иштелип чыккан мына ошол технологиялык чечимдер кандай ишке ашышы мүмкүн? Менин азыр text summarization деп коет. Жалпысы мисалы бир китепте биз аны окуп отурган убактыбыз жок да. Ал китепти жүктөп туруп, мага ушул маңызын айтып бер дегенге суроо берсеңиз, маңызын чыгарып summary деп коет. Кыскартылган корутундусун чыгарып берет да. Анан ошол корутундуну карап, бул китеп ушул жөнүндө экен. Документтерди 4 карагыз документти мен 5 мүнөттө окуп түшүнүшүм керек. Мына ошол жерде кыскартып берүүчү модельди үстүндө иштеп атам. Андан сырткары биз модельдерибиз, модель деген бул мындай ойлонуу системасы деп коелучу. Келечектеги трендтерди аныктоо максатын коюп атабыз да. Мисалы, кайсыл бизде патент алып коет да, окумуштуулар жаңы нерсе ойлоп табат дагы, бирок ал технология колдонбой тура бериши мүмкүн да. Жасалма интеллект 53-жылдары Тесланын бир модельдеринен башталган, 53-жылдары эле башталган бул. Андан кийин 3 жолу баягы AI winter деп коет, AI кыш деп коет. Ошол кыш мезгилинде бул токтоп калат, өзү токтоп калган. 2 жолу токтоп калып, ага каржылоо азайып, аны карабай койгон учурлар болгон. Анан DeepMind деген Google'дун атайын бар модели шахматисти Гарри Каспаровду жеңип алат. Go оюну боюнча жеңип алат. Андан кийин бул кийинки жарышуулар башталды да, ошондон бери өнүгүүнү азыр дүйнө жүзү байкады, мындан ары аны токтотуу мүмкүн эмес экенин байкап туруп, мындан ары бардык чоң компаниялар 5G деп коебуз, баягы гиганттар, Amazon, Google, Facebook, Microsoft компаниялары ушул багытта гана жарышабыз деп өзүнүн баягы 10 миңдей программистин кетирди дагы, ошол AI'ди түшүнгөн программисттерди азыр алып келип атат да. Esas dünya жасалма акылески өтүп, жарыша атаандашып жаткан жагдайда Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдүн орду, туруму, ролу кандай болуш керек? Өтө туура суроо бердиңиз да, бул биз үчүн көйгөй болуп атат да. Бир модельди иштеп чыгуу, мисалы ChatGPT моделин иштеп чыгуу үчүн өтө чоң бизге баягы эсептөө ресурстар керек да.
ал өзүнчө электр энергиясын аябай чоң көлөмдө каржылайт. Мисалы бир биткоинди иштеп чыгуу үчүн дагы өтө көп электр энергиясы камсыздалат да, керек болот. Ошол сыңары бул жасалма акыл эстеги энергияны өтө чоң көп көлөмдө камсыз кылат. Ал эми биз ошол нерсеге инвестиция кылсак, өзүн актай алабы? Мисалы 5 миллион калкка чоң өзүнчө тил моделинин кереги барбы жокпу деген суроо туулат. Экинчи мүмкүнчүлүк бул өзүбүздүн кичинекей модельдерди иштеп чыгышыбыз керек. Мисалы конкреттүү бир маселени чече турган. Мисалы диагностика кылуучу модельдерди өзүбүз ойлоп тапсак болот. Себеп дегенде бизде ал маалымат бар. Биздин саламатты сактоодо миллиондогон, миңдеген сүрөттөр сакталып турат. Мисалы мурдагы ошонун тарыхы бар. Ошол маалыматтарды эске алып, биз модельге киргизебиз да, маалымат үйрөтөбүз. Модель дегенде интеллектуалдык акыл эс моделин азыр мындай түшүнөлү. Бул жерде жаш баланы биз кантип окутабыз? Биз 10 жыл окутабыз мектепте, туурабы? Демек 10 жыл окутабыз, анан ал бир адис болуп, анан 5 жыл окутабыз, анан адис болуп чыгат да, бир адисти 15 жыл даярдап атабыз да. Ал эми жасалма акыл эсин көбүрөөк электр энергияны берип, баягы эсептөө ресурстарын көбөйтүп окута турган болсок, ал бир күн, 2 күндө окутуп койсок болот да, бир жуманын ичинде окутуп койсок болот. Эми элестетиңиз, 15 жыл кетирбей биз 15 күндө бардык Кыргызстандагы ошол тарыхта болуп келген медицина болобу, билим берүү болобу, ошол маалыматтарды киргизип окутуп алсак, ал бизге окутуучу болуп берет, ал модель. Мугалимди даярдап алсак болот да. Ошондой кичинекей багыттуу модельдерди өзүбүз колдоп иш алып барышыбыз. Жасалма интеллекттин жардамы менен кандайдыр бир илимий ачылыштарды, ойлоп табууларды жасасак да болобу? Сөзсүз, мына жасалма интеллект дегенде биз ChatGPT кантип иштейт? Акыркы анын маалымат базасы 2004-жылды апрелди көрсөтүшү мүмкүн. Демек, 2004 апрелге чейинки бардык интернеттеги маалыматтарды топтоп, ошол модельди мээге киргизип, акыл эске киргизип окутту. Демек, ал 2004 апрелден кийинки маалымат, жаңылыктар анын эсинде болбошу мүмкүн да. Анан ошол модельдерди окутуу, аны жаңылап туруу, ар дайым жаңылап туруш керек. Жаңылап турсак, анан ошол модель акыл эс биздин күндүн талаптарына жооп берет. Сиз айтып атасыз, жасалма интеллекти жанагы медицинада айрыкча дартты аныктоодо колдоно турган модельдерди иштеп чыгуу үчүн жасасак да болот депчи. Жасалма интеллекттин жардамы менен чын эле дартты так, анык, өзүндөй кылып аныктоого мүмкүн боло турган бир алгоритмдер барбы? Ошол алгоритмдер азыр иштелип атат, мындан ары дагы иштеле берет. Азыркы көрсөткүчтөр 80%, 90% болсо, мындай туура көрсөтсө, бул өтө чоң жетишкендик да. 100%га жете элек. Себеп дегенде бул статистикалык негизде иштейт да. Мисалы, коюлган диагноздун буга тарыхка чейин айтып атпайсызбы? Буга ушул убакытка чейин маалыматты эске алып туруп биз жаңы нерселерди ойлоп тапсак болобу, идеяларды тапсак болот да. Мисалы, ушул убакытка чейин кандай өнүгүп келди. Дүйнөнүн мүмкүн башка жактарында, өлкөлөрдө бир эле дартты аныктоо кандай ыкмалар менен жүргүзүлгөндүгүн маалыматты топтоп берет экен да, мындайча айтканда. Башкалардын модельдери 80%ды туура көрсөтсө, бирөөлөрдүкү 85, айталы Кытайлардыкы 90, Американын модельдери 93 ушундай көрсөтүп атат. Демек, ошол модельди, алгоритмдерди жакшыртуу боюнча жарыш жүрүп атат. Могул компанияларда деле, Google'да деле, Amazon'да деле канчалык туура так алдын ала анализе алса модельди мээ деп айтпадыкпы, эс деп. Ал модельди жакшы так аныкташ үчүн аны көбүрөөк окутушубуз керек. Окутуу бул кошумча маалыматты берүү. Көпчүлүк учурда бизде жеке маалыматтар болот да, компаниялар бербейт. Бул мамлекеттик органдар ал маалыматты купуялыгын сакташы керек. Туура маалыматты берип окуткан модель туура жыйынтыктарды берет да.
Аны ошондуктан баягы өкмөттүк деңгээлде ошол модельдерди окутуудагы бир кызматташуу менен жүргүзүлүш керек да. Себеп дегенде бул азыркыга чейинки кээ бир маалыматтар, мисалы бир китепканада бир китеп бар, кийинки китепканада ал китеп жок. Эгер экөө бири-бири менен кызматташып ага бере турган болсо, экөөнүн жыйынтыктары окшош болот. Модельдери акылдуу болот. Канчалык маалыматты туура берген болсо. Демек биздин ар бир келечектеги нерсени мүмкүн ал таап бере албашы мүмкүн, багытын бере алат. Сизге жаңы идеяны, ал эми ошол илимий ачылышты жашаш үчүн дагы модельди адам түзөт да. Адам түзүп туруп, анан модель өзүн өзү өнүктүрүп, же өзүн өзүн жаңы идеяларды алып келиши мүмкүн. Мүмкүн жаңы ачылыштар болушу мүмкүн, бирок азыраак мындай мүмкүнчүлүктө дейин. Себеп адам өзү билбеген нерсени модель деле билбеши мүмкүн да. Ал модель биз берген маалыматтан үйрөнөт. Демек адамдын колунда, азырынча контрол адамдын колунда. Ал өзүн азыр келечекте AGI деп атпайбызбы? General Intelligence, жалпы супер интеллект дегенчи. Супер интеллект маалында адамдын мүмкүнчүлүгүнөн анын мүмкүнчүлүгү чоң болуп кетет да. Ошондо дагы адам баягы башкаруу адамда болушу зарыл. Антпесе баягы айтып атканда коркунучтардын көбү келип чыгышы мүмкүн. Айсыз азыр дүйнөдө чындыгында эле жасалма интеллект, жасалма акыл эс технологиясы боюнча дүйнөлүк державалардын ортосунда чоң атаандаштык жүрүп жатат да. Ошол эле багытта айрыкча жасалма интеллект, жасалма акыл эс технологиясын жаратуучулар, таратуучулар, анан колдонуучулар деген сыяктуу үч түрдүү категория бар экендиги айтылып жүрөт. Ушул багытта Кыргызстан кайсыл орунду ээлеши керек же мүмкүн, ээлеши мүмкүн, деги эле Кыргызстандын ушул багыттагы дарамети, потенциалы канчалык? Ооба, потенциал негизи бул тема дүйнө жүзүндө окумуштуулар, мисалы айтпадыкпы, жасалма акыл эси 55-жылдан бери өнүгүп келип атат. Болгону аны бир кыска гана бир аз топ гана билчү. Окумуштуулар, баягы атайын ошол изилдөөлөр жүргүзгөндөр гана билчү, анан компаниялардан бир багыты менен колдончу, текст менен иштеген модельдер өзүнчө, компьютер vision деп коебуз, сүрөт жана видеолор менен иштеген. Кыргызстанда ал модельдер буга чейин биз бул багытта анчалык жакшы компьютердик технологиялар факультеттери бар, ошолор иштеп келген да. Анан азыр бул интердисциплинардык болуп калды да. Бир гана техникал эмес, могул башка багыттагы предметтердин маалыматын алып иштетүүчү система болуп калды. Эгерде мурда программист өзү эле модельди сайтты чыгара бере турган болсо, азыр ал биологко муктаж, врачка муктаж, себеп дегенде чыгарган жыйынтыктарын сөзсүз түрдө адис текшерип бериш керек да. Бул модель программа жыйынтыгы туурабы, туура эмеспи, аны сөзсүз адистери текшерип бериш керек. Ошондуктан бул жерде кызматташуу зарыл. Ар бир орган, техникалык кызматкерлер жана доктурлар, окумуштуулар өзүнүн адистик, тармактык адистер менен бирге иштегенде бул жакшыраак жыйынтыкка жетет. Эми бизде бул биз эле эмес, дүйнө жүзүндө жаңы бир багыт болуп аткандыктан ошол багытта жарышуу башталды. Кыргыз тилде мына азыр ChatGPT жакшы сүйлөй баштады да. Эмне себептен? Себеп дегенде кыргызча маалыматтарды үйрөндү модель. Ошону статистикалык, мен мисалы алма жейм деген сөздү, мен мисалы нан жейм деп миллиондогон сөз сүйлөмдү окуп чыгат да. Демек жейм деген сөз, бул мен деген сөз окшош, жейм деген сөз окшош, анан ортосундагы сөздү эле алмаштыра берет экенбиз деп туруп, сөздү бизге сүйлөм катары ошон үчүн чыгарып берип атат да, туурараак кылыпчы. Мурда галлюцинация болчу. Галлюцинация деген маалымат жетишсиз анан эптеп сөздөрдү айта берет да. Модельчи.
баягы студенттер барбы, суроо бергенде же так билбейт, бирок сүйлөй берет. Башка жактан алып, кичине билгендерин кошуп сүйлөй берет дагы, убакытты созот. Үстүртөн сүйлөй берет. Ошондой кылып сүйлөй берген моделдер болчу да. Азыр канчалык көбүрөөк маалымат киргизгенде, туура киргизсе, ошондо моделдер үйрөнөт. Мисалы диалектик сөздөрдү деле үйрөнө баштайт. Анан бул Баткендин диалект экен, же болбосо Нарындын же Жалал-Абадтын деп мындай үйрөтүп койгондон кийин гана тактай баштайт, бөлө баштайт, классификациялапчы. Ошондуктан бул жарышуу эми эле башталды. Биздин дагы жогорку технологиялар паркы, парк высоких технологий да, High Technology Park атайын ИА коомун түзүшүптүр. Ошол жерде жаш адистерибиз ушул багытты үйрөнүшүп атат азыр. Жакшы. Жана мен айтып калбадыңызбы? ChatGPT'де кыргызча сүйлөй баштады деп. Чындыгында эле, мисалы үчүн Google'дун өзүндө деле ушу жасалма интеллекттин бир элементтери мурда болчу да. Мисалы үчүн жана сөздөрдү сөздүк запасын топтоп алып анан ошого карата которчу эмес беле. Бирок бир канча жыл убакыт өткөнүнө карабастан, бир канча сөздүк запасты чогултканына карабастан, ChatGPT Google'га караганда аябаганда ийкемдүү, анан мындай ошол сөздүн маанисине жараша которуп жатат да. Бунун алгоритмдерин ушундай ийкемдүү, мындай бир топ мындай реалдуу котормого жакындыгынын себептери эмнеде? Кандай алгоритмдер бул жерде иштеп атат? Себеби жасалма интеллекттин пайда болгонуна аз эле убакыт болду. Google'ду көптөн бери колдонуп келе жатабыз. Туура айтасыз да. Мен азыр ушул багытта изилдөө жүргүзүп атам да. Мен азыр көбүрөөк текстти анализдөө модельдери менен иштеп атам. Кээ бир балдар айтат, мисалы башка адистер компьютерди көрүүнү иштеп атат. Бул дегени мына Кытайда азыр камерадан эле ким экенин аныктап кое алат да, тааный алат. Facebook'та ошол программалар көрүлүп иштейт. Google'дун өзүнүн биз ниша деп коебуз, бизнес. Аларда көп маалымат Google'да да, мындай айтканда. Бирок ал маалымат чаржайт, ар кандай баягы деп коет да, таза эмес маалыматтар бар. Адамдардын ушул деңгээлине жараша, издеген сөздөрүнө жараша барын анализ кыла берет да. Ошондуктан ChatGPT болсо бул таза маалыматты анализдейт. Мисалы диалектилерди кошпошу мүмкүн ал. Таза маданий, өкмөттүк документтерден алып туруп, ошол аркылуу окутат. Демек, ошол маалыматты окуган модель акыл эс жакшыраак чыгарып берет. Ал эми жалпы эле мындай аудиториядан, Facebook'тан алган маалыматтар же интернеттеги маалыматтар кыскача жазып коет, сөздөр туура эмес жазып коет. Алардан алып туруп үйрөнгөндөр. Ошол котормолор дагы толук эмес же мааниси кичине башкача болушу мүмкүн. Google ошол маалыматка көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк баягындай адистерди, тил адистерин алып, тил адистерин текшертип, таза маалыматты жүктөсө, Google'дун котормолору дагы жакшыра баштайт. Ал бул жерде бир гана программисттер рол ойнобойт. Бул жерде лингвисттер дагы чоң рол ойнойт. Биздин иштеткен маалыматтар дагы рол ойнойт да. Гезиттен алган болсо, мисалы, сиздердин сайттан алган болсо, бул грамматикалары туура түзүлгөн сүйлөмдөн үйрөнсө, акыл эс. Ошол модель туура жакшы сүйлөмдөрдү чыгарып берет. Мына ChatGPT'нин мисалы үчүн суроо талап жөнөтүп жазып, промпт жазып атканда бир канча ай мурун же болбосо бир канча убакыт мурун ошол кайсы бир темада же кайсы бир тармак боюнча суроо талап жөнөткөнүңдү кайрасак эсиңе салып, сиз мурда мынандай деп сурадыңыз эле деп кайра сурап жаткандыгынын бир себептери эмнеде? Бул кандай алгоритм, бул кандай эске тутуу? Бул баягы Google'дун эске тутумунан да башкачабы? Эмеси менен технологиялык жактан айырмаланат? Эмне үчүн бул компаниялар азыр бири-бири менен конкурент? Ошол алгоритмдери менен, модельдер менен конкурент, жана иштеткен маалыматы менен бири-бирине конкурент. Азыр ошол маалыматты даярдап берген компания бар да.
ошол компания баягы тазалап берет да, маалымат тазалап туруп сатат буларга. Facebook'ка сатат, OpenAI'га сатат, Google'га сатат. Таза маалыматтан үйрөнгөн модель ал мыкты модель болуп эсептелет да. Ошондуктан бул жерде баягы инвестиция кайсыл багытта кыласың, кайсыл багытта модельдериң өнүктүрөсүң. Сиз айтып аткан бул эстеп калуу деп коет да, эс тутумун жакшыртуу. Модельдер азыркы мезгилде мына нейросетке өтүп кетип атат. Көбү нейросет, нейро тармактар бул дагы жасалма интеллекттин бир багыты. Нейро тармак чукур үйрөнүү деген deep learning деп коебуз. Анын системасы кичине башкараак жана ал көбүрөөк энергияны камсыздайт. Көбүрөөк электр энергиясын камсыздайт, бирок анын жооптору таза, туура чыгарып берет. Себеп дегенде ал миллиондогон сөздөрдү салыштырып, эң туура варианттарын чыгарып берет да. Ал эми Google'дун модельдери, Gemini модельдери алар дагы өнүктүрүп атат, бирок азыркы тилекке каршы баягы модельдерди, алгоритмдерди жакшыртуу боюнча ошол окумуштуулары же программисттери, дата сайентисттери иштешине жараша болот да. Ошондуктан азыр Facebook бир 10 жасалма интеллекттин эксперттерин сатып алды. Аларга өтө чоң акчаларды бир эле эксперттен ошол Александр деген жаш жигитти 14 миллиард долларды сунуштап өзүнүн компаниясына чакырып алды да. Бул жерде ошол адамдардын, тажрыйбалардын, мыкты программисттердин, AI инженер деп коебуз, ошол акыл эс инженерлерин не дагы баягы кетип атат. Атандашуу, headhunting, өзүнө тартып алуу. Facebook'та 10 адамды азыр атайын лаборатория ачып атат Facebook. Ошол акыл эсти өнүктүрүү боюнча. Алар General Intelligence, ошо суперкомпьютерга жакындаган модельди иштеп чыгабыз, лаборатория курду да. Демек, Facebook'тун мындан ары акциясы дагы жогорулайт. Айсаз мынау ошол жасалма интеллект, жасалма акыл эс тармагы боюнча улам жаңы технологиялар, улам жаңы деталдарды изилдеп, улам күчтүү адистерди тартып, жарыша атаандашып жаткан компаниялардын түпкү максаты эмнеде? Аягында каерге барып токтошу мүмкүн? Бул түпкү максаты баарыныкы эле ошол бизнесте калуу. Бизнесте калуу эки гана жол менен мүмкүн: инновация. Эгер инновациялык модель киргизсең, ал базардан конкуренттерди сүрүп чыгарып коюшу мүмкүн да. Эгерде Google өзүнүн акыл эс модельдери тез арада өнүктүрбөгөндө, мүмкүн бүгүн ал ChatGPT'ге утулмак да. Бардык компоненттер, Microsoft'ун бул дочерний мындай компания да, Microsoft колдогон компания. Microsoft'ун баягы компаниясы өсмөк. Эмне үчүн Nvidia азыр эң бай компания? Себеп дегенде ошол акыл эс модельдерин иштетиш үчүн чиптерди жасап берип атат да. Чиптерди ошол гана компания жасап берип атат. Баарына ошол берип атат. Анан электр энергиясын камсыздаган ошончолук муктаждык көбөйүп атат. Ошол тренд чоң инновацияга акча коротуп өнүктүрбөсө, ал сөзсүз түрдө иштен чыгып калышы мүмкүн. Мына мисалы Kodak компаниясын билесиз да? Колдонуңуз беле? Kodak компаниясы өз учурунда санарип фотого өтпөгөндүгү үчүн, фотографияга өтпөгөн үчүн, жок, элдер ушул нерсени жакшы көрөт, табигый деп компания изилдөөгө акча короткон эмес да. Инновацияга акча коротпогондуктан алар Nokia мисалы компания жөн эле бир күндө компания банкрот болду. Мисалы Blockbuster деген видео кассеталарды арендага берген 5000 дүкөнү менен банкрот болду. Анын ордун Netflix басып алды. Netflix азыр инновациялык чоң компаниялар. Мына мисалы үчүн ушундай дүйнө ушу жарыш атаандашып жаткан шартта Кыргызстан ушу жасалма интеллект, жасалма акыл эс тармагынан кайсы бир нишаны ээлеп ошого багыт алышы керекпи деген себеби, жана сиз жанагы чиптер жөнүндө айттыңыз да, бул чиптерди жасап чыгаруу, өндүрүшү
өзгөчө сейрек кездешүүчү элементтерди талап кылат эмеспи? Ал эми Кыргызстандын аймагында ошондой сейрек кездешүүчү металлдар, сейрек кездешүүчү элементтердин көп гендери бар экендиги белгилүү. Ошол эле Орловкадагы гендер. Кыргызстан ушул багытта бир кайсы бир орчундуу орунду ээлеп алганга мүмкүнчүлүктөр барбы? Сөзсүз түрдө өлкө анын баягы көлөмүнө эмес, анын элинин санына деле эмес, кээдечи ошол аз эл менен деле инновациялык долбоорлорго көбүрөөк көңүл бурса, ошол өсүшкө, ошол маркетте калууга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Жөн эле мисалы ала турган болсок, биз өзүнчө өлкөбүз да. Биздин өзүбүздүн тилибиз бар, өзүбүздүн баягы бюджетибиз бар, жерибиз бар, эң негизгисичи. Мына ошол ресурстар кээ бир жерлерде жок. Кыргыз тилин кыргыздардан башка эч ким жакшы билбейт да. Ошол эле компания Google азыр кыргыздардын компаниясын чыгарып кое албайт, себеп дегенде аларга кыргыз тилдүү кадрлар керек. Кыргыз тилди түшүнгөн же болбосо ошол менталитетти 8 миллион аудиторияны түшүнгөн адистер керек да. Ал кызматташка аргасыз. Соодада эң жакшы нерсеси бул баягы Нобель сыйлыгын алган экономисттер кейнсианство неоклассик деп коебуз го. Ошолор айтат да, соода сатык, эркин маркет сөзсүз түрдө бир жаңы тепкичтерге чыгарат. Анын биз протекционизм кылып туруп өзүбүздүн базарды жаап койгонубуз менен биз инновациядан артта калып калабыз. Эгер биз маркетти ачып туруп көбүрөөк инновациялык идеяларды киргизсек, бул дүйнөлүк маркетте өзүбүздүн ниша, өзүбүздүн ордубуз сөзсүз түрдө болот. Ошол эки компонент сактасак, мисалы кыргыз жериндеги элементтерге сөз чоң компаниялар азыр муктаж. Казакстанда азыр мына минералдык ресурстарды чоң баалуу ресурс болуп атат, кызыгышып атат мындай чоң компанияларчы. Ошолор менен иштөөгө биздин толук кандуу шартында өлкөбүздүн бар экендиги ошого чоң шарт түзүп атат да. Анан кыргызчаны эле мисалы бизге кыргыздардын кереги жок, өзүбүз модель түзөбүз дегени менен кыргызчаны кыргыз тилинде, кыргыз диалектилерин, өлкөнүн диалектилерин, адамдардын жергиликтүү менталитети Кыргызстандагылар башка элдерге толук 100% менен окшобойт. Ошондуктан жергиликтүү локалдашкан адистер, окумуштуулар керек болот. Рынок чакан болгондугуна карабастан керек болот. Сөзсүз түрдө. Бул инновациялык чечимдерди иштеп чыгууда жаңы долбоорлорго жана глобалдашкан ири долбоорлорго бир аралашууга, бир жаңы демилгелерди көтөрүп, жаңы долбоорлорду иштеп чыгып, ушул толкундан калбай ээрчип, мүмкүн болушу жалдыга умтула бериш керек экен да. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Мен бизнес администрированияда, бизнес башкарууда бир сабагыбыз аябай жакканда магачы бул стратегиялык пландаштыруу деген сабак. Мисалы, бир компания экинчи компанияны эч качан копиялай албайт. Ошол копиялай албай калганда ал компания демек маркетте, базарда өзүнүн ордун табат да. А эгерде анын жасап аткан бизнесин, кылып аткан ишин копия кылып туруп, ансыз деле кыла беребиз. Мисалы, жөн эле кызматкердин ишин башка бир кызматкер жакшы аткара турган болсо, ал кызматкер кереги жок болуп калат дагы, иштен айдалып кетиши мүмкүн да. Ошондой эле маркетте дагы чоң базарда кыргыздын өзүнүн копиялай албай турган моменттер бар да. Бул Кыргызстандын жери, тили, эли. Бизди башка элдер толук кандуу копиялап, бизди маркеттен сүрүп чыгара албайт. Себептен да өзгөчөлүгүбүз бар, менталитетибиз бар. Ошондуктан биз баягы өзүбүздүн ордубуз сөзсүз түрдө кала берет да. Болгону инновацияны жана мамилелерди түзүүдө гана маселе. Айтсаңыз, мына карапайым катардагы адамдарга түшүнүктүү болсун үчүн, жасалма интеллект дагы кайсы тармактарда колдонулушу актуалдуу болушу мүмкүн? Буга чейин сиз эми медицинада, билим берүүдө, башка тармактарда айттыңыз, ошол эле айыл чарбада, архитектурада, же болсоң
илимдин башка тармактарында кайсы тармактарда колдонуу чөйрөсү аябай актуалдуу болушу мүмкүн? Мисалдар менен айтып берсеңиз. Туура айтып атасыз, коопсуздук багытында көп колдонулат. Мындан ары бирок этикалык маселелерди сактоо менен азыр негизи дүйнөдө ушул куралдуу күчтөрдү деле колдонушуп атат да. Google мисалы өзүнүн ишеничин жоготпош үчүн биз чечим кабыл алган. Биз эч кандай куралдуу күчтөргө бул системаларыбызды колдонбойбуз деген мындай сөз берди да. Демек ал бизнесте гана колдонобуз депчи. Рекомендация, маалымат сиздин кылган аракетиңизден үйрөнүп туруп, сизге кийинки учурда, кийинки кадамда эмне керек болсо ошолорго гана жардам беребиз деп атат. Анан бул багытты бардык сферада, адамга керектүү сфераларда колдонсок болот. Мисалы жөн эле айта турган болсок, агро бизнесте колдонсо болот, табигый кырсыктарды мониторингде колдонсо болот, алдын ала кайсыл жерде жер көчкү кетиши мүмкүн, жер суу ташкыны болсо канча көлөмдөн кийин ал арыктан ашып кетиши мүмкүн, ошолордун баарына колдонсо болот. Кала берсе, баягы дрон менен тартып кайсыл жерде канча мөмө бар, алманын санын санап койсо болот да. Мындай учуп туруп элечи, мынча тонна өндүрүш, мынча тонна ананас ала алат экенбиз, жүзүм алат экенбиз деп туруп, ал жүзүм менен жалбыракты ажыратып туруп, жүзүмдү гана эсептеп, көлөмүн эсептейт дагы, бизге жалпы маалыматты чыгарып берет, ошого колдонсо болот. Жана жаратылыш кырсыктарын алдын алуу үчүн дагы. Жаратылыш кырсыктарын алдын алса болсо, анализдеп туруп, кайсыл жерде сел болушу мүмкүн, эгерде кайсыл жерде симуляция деп коебуз да. Деги эле адам ойлонуп атпайбызбы азыр, Адам иштеп аткан багыттын баарына колдонсо болот. Адамдын мээсин кайсыл жерде иштетип алган болсок, ошонун баарына колдонсок болот. Аны колдонуш үчүн модельди, алгоритмди иштеп чыгабыз. Анан тийиштүү таза маалымат керек. Мурда болгон маалыматтарды баарын анализдеп туруп, кийинки жылдарда кандай болушу күтүлөт, орточо температура канча болот, орточо канча жамгыр жаашы мүмкүн, ошону forecasting деп коебуз да. Алдын алуучу пландаш, анализ. Ошону колдонсок болот. Мына коопсуздукка да атасыз, коопсуздук үчүн дагы аябай маанилүү депчи. Азыр көп маалыматтар чыгып атпайбы? Адамдардын манжа издери аркылуу гана эмес, адамдардын көздөрүндөгү бир белгилерди ошо фотосканер аркылуу алып, мисалы үчүн кылмыш иликтөөдө, кылмышкерлерди издөдө, жанагындай цифровой след деп атпайбы? Жанагы санариптешкен издер баары бир калат, ошолор аркылуу эле кылмышкерлерди аныктап коюу аябагандай жеңилдеп калды деген нерселер болуп атат да. Ушул багытта да кандай промпттор болушу мүмкүн? Бул багытта жасалма интеллекттин, жасалма акыл эстин кандай пайдасы бар болушу мүмкүн? Ошол эле учурда анын кооптуу жагы, мындай тоокелдиктер жагындагы айтып өтсөңүз. Эң негизгиси ооба, бул кылмыштуулуктун азаюусуна, контролдогонго өтө чоң жардамы бар. Себеп дегенде адамды сүрөткө тартып туруп, ошол кайсыл жерде жүргөнүн тактап билсе болот. Экинчи, кооптонгон учурлар бул азыр Европа өлкөсү өтө көңүл бурган, адамдын жеке маалыматтарын таркап кетпесин коопсуздугу турат, жеке маалыматтар, анан адамдын купуялуулугу болуш керек да. Сиз адамдын өзүнүн багы эркин сезген, коркпогон бир чөйрөсү болуш керек. Мени эч ким мындай караган жок. Биз деле акыры үйгө киргенде эмне үчүн тосмо дарбазаларды коебуз, мындай занавескаларды коюп, жаап, бул өзгө адамдын купуялуулугу, өзүнө жеке мейкиндигин коргоо. Ошол коркунучтар болушу мүмкүн. Себеп дегенде ал баардык жак мынандай айнек болуп турса, сен өзүң эркин сезбейсиң дегендей маселе. Ошол коркунучтар болбосо, калган жактары коопсуздук жагынан аябай жакшы. Кылмыштуулук өтө кескин азайтса болот экен бул багытта. Коопсуздук үчүн. Бирок ошол эле маалыматтар ниети бузук адамдардын колуна түшүп кала турган болсо, жана сиз мисалыңызда келтиргендей,
бул коркунучтуу жагы да бар экен да, сөзсүз түрдө. Адамдардын баскан турганы, каякта жүргөндүгү, эмне иш кылып аткандыгы тууралуу маалыматтарды мүмкүн ою бузук адамдар башка жагынан колдонуп жибериши да мүмкүн. Мисалы айтпадыкпы, баягы бычак мисалында, аны доктор, хирург адамды куткарып калыш үчүн, өлүмдөн сактап калыш үчүн операция кылып скальпель иштетет. Ошол эле скальпель кылмышкердин колуна жаман ниеттүү адамга туш келсе, ал адамдын зыян келтириши мүмкүн да. Болгону бул инструмент. Инструментти кандай колдонобуз, кандай шарттарда эрежелер менен колдонобуз, бул бизге адамдарга байланыштуу. Бул нерсе баягы адамдардын жеке эркиндигинин чектелишине да алып келбейби? Себеби дегенде мына мисалы үчүн адамдардын каалоосу, адамдардын эмнеге артыкчылык берери, эмнени жаман көрүп, эмнени жакшы көрөрү, кайсыл жерлерде көбүрөөк боло тургандыгы бүт санариптешкен тиги эс тутумга кирип калып атпайбы? Ошондо дүйнө мындай караганда баягы орусча айтканда пат колпаком дегендей адамдардын жеке эркиндиги чектөөгө алынып калбайбы? Себеби дегенде азыр буга чейин эле баягы Google'дун ошо жасалма интеллекттин, жасалма акыл эстин элементтери менен адамдын карта боюнча кайсы жерде жүргөндүгү, эмне, каяка киргендиги буга чейин эле белгилүү болуп калбады беле? Эми биздин ушул сүйлөшүүбүз ошого бир кадам болуп атат да. Өткөн жумада мына маалымат күн сайын өзгөрүп атат да. Мен 3 күн болду Кытайда ар бир окуучуга жасалма акылдуу окуу милдеттендирилиптир да. Ар бир мектеп окуучусуна милдеттендирилиптир да. Демек, булар качан биз түшүнөбүз, ошол жөнүндө сүйлөшкөндө, ошонун структурасын, мисалы ким бир объекттен коркпош үчүн биз аны билишибиз керек да, эмне экенинчи. Мисалы аппаратты коркпой колдонуш үчүн баягы илгери мектепке бир компьютер келгенде директор култап койчу да, баягы тийбегиле депчи. Ал компьютерди үйрөнбөй эле бир комнатада сакталып турчу. Эмне себептен десе бузулуп калат депчи, сынып калат. Анан ошол коркуу компьютердин структурасын, колдонууну билбегендиктен, анын коопсуздук эрежелерин билбегендиктен ошол коркуу пайда болду. Биз дагы ошол коркпош үчүн, акыл эледен коркпош үчүн биз үйрөнүшүбүз керек. Анычы коркпой эле, тартынбай эле бул баягы эмне корккон үчүн белгисиздиктен коркобуз. Белгисиздик качан келет? Түшүнбөгөндө келет. Маалымат жетишсиздигинен келет. Азыр ушул интервьюну кылганыбыздын максаты ушул коркууну азайтууга бир тепкич болуп калсын деген ойдо да. Анан ар бир компания, ар бир өлкө өзүнүн эрежелерин коет. Компанияларга милдеттендирет, мыйзамдарда милдеттендирет, жеке маалыматты таркатпайсың деген мыйзамда жазылган ансыз делечи. Анан бизге баягы бир колдонуу шарттары деген программаны баштаганда, колдонууну баштаганда ошол сөзсүз түрдө мындай галочка коюп туруп макулдук бересиң. Ооба, окудум депчи, бирок көп окубайт да аны. Себеп дегенде узун текст. Анан макулмун деп эле басып кете беребиз да. Анан кийин ошол макулмун дегенде биз өзүбүздүн маалыматтарды иштетүүгө макулдук берген болобуз. Макулдук берип коебуз да, макулдук беребиз. Ошондон кийин ал компания айтат, мына макулдук берди, бунун жеке маалыматтарын мен иштетип атам. Ошондуктан биздин модель үйрөнүп атат деген сот процесси болуп калса дагы ошол жерде алар туура болуп чыгат да. Эми андан деле коркунучтун кереги жок. Мен мисалы көпчүлүк учурда макул эле болом. Себеп дегенде ал программаны колдонуш үчүн мен макул болушум керек эрежелерине. Ал эрежелерди өкмөттүн биздин атайын мыйзам чыгаруу органдары алдын ала коопсуздуктарды чектеп койсо, ошол коопсуздуктарды саясий деңгээлде чектесе болот. Соңку мезгилде ушу дүйнө кайда баратат деп мына жогорку маалымат технологияларынын өнүгүшү менен бир жагынан таң калсак, бир жагынан жана кооптонгон жагдайлар да болуп атат. Анан мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушу жасалма интеллект, жасалма акыл эс технологиясы адамдын үнүн окшоштуруп атат, адамдын кебете кешпирин окшоштуруп атат. Анан ушул адамдын эмоциясын да бере алышы мүмкүнбү? Эмоциясын аркылуу сүрөтүн же видеосун, бир нече видеосун, сүрөтүн алгандан кийин ал адамдын жүзүн окшотсо болот.
окшотуп чыгарып атпайбы баягыларчы, мына бир белгилүү адамдардын жүзүн жасап алып, ошолордун үнүн жаздырып алып, ал YouTube'га эле жаздырып чыгарып атпайбы. Эгерде мына ошол үч нерсенин бардыгын окшоштура ала турган болсо, жасалма түрдө жасап чыгара ала турган болсо, анда адамзат бара-бара чыныгылыкты жасалмалыктан айырмалай албай калбайбы? Ошондой эмне фейк, кайсынысы чын, кайсыл жалган айырмалаш кыйын болуп калбайбы? Себеби азыр дүйнөдө азыр жанагындай маалымат согушу да жүрүп атат. Кайсы видео жасалма экен, кайсыл видео чын экендигин түшүнүп билбей калган учурлар болуп атат. Болот да. Себеп дегенде биз аны мыйзам аркылуу чектесе болот. Адамдар да анан өзү ушул нерсе, ушул теманы азыр көбүрөөк угуп, окуп, ажыратуунун белгилерин тактап алса, мисалы айырмалаш үчүнчү. Азыр модельдер мисалы 100% кылай элек да. 100% тактыкка жетише элек. Жалпы окшош бир моменттер бар, аны сөзсүз түрдө аны карасаңыз бир глюк деп коебуз, баягындай галлюцинация деп коебуз, мындай туруп эле башка секирип кеткен кадрлары бар да, ошолдон байкасак болот. 100% өзүбүз азыр съемка кылып, жүргөн турганыбызды жакындан тартып, сөзсүз түрдө модельдер, ошол мээлер, иштеп чыгып аткан алгоритмдер 100% тактыкты бере элек. Ошондуктан анын кемчиликтери азыр ошол багытта бар. Бирок эми көпчүлүк адамдар ошондой сиздей адистер байкаган айрым бир деталдарды көпчүлүк адамдар байкабашы мүмкүн да, жалпы массалык түрдө. Мындай шартта мисалы үчүн ошондой видео тасмалар аркылуу, кандайдыр маалыматтар аркылуу мындай коомдук аң сезимди манипуляция кыла турган механизмдер, ошондой жасалма интеллекттин продуктлары пайда болуп калса, бул коркунуч жаратпайбы? Чоң-чоң конфликттерге, чоң-чоң карама-каршылыктарга алып келген жагдайлар болуп калышы мүмкүнбү анда? Сөзсүз түрдө. Мисалы, жашыл кнопка деп YouTube'да атайын баягы бар да. Twitter'де көк белги деп коебуз да. Ошол адамдын оригиналдуу страницасы ошол. Көк галочкасы болсо, бул чыныгы ошол адам алгандай кылган, ал документтерин көрсөткөн, компания текшерип чыккан, идентификациялап чыкканда. Ал эми мисалы азыр фамилиясын айтып туруп official деп коюп атат да, официалды. Ошол жашыл кнопканы сатып алып атат компаниядан. Ошолордуку туура ошол бетте. Эгер башка копия болгон болсо фан деп коет, же башка деп коет, же бир сан кошуп коет, же бир сөз кошуп коет атыначы, ошону караш керек. Кнопкасы көк болбойт алардыкы. Себеп дегенде аны бир хакерлер кылгандыктан аны компания контролдоп турат да. Анан адамдар өздөрү деле караш керек да. Так, бул аты кандай? Парольдорундагы мындай татаалдаштырышы зарыл. Мисалы, бир гана сандардан эмес, тамгаларды, белгилерди кошуп койсо, ал парольду аныкташ кыйын болот. Ага бир көптөгөн убакыт керек болот аны бузуш үчүнчү. Мына азыр YouTube'да ушу жасалма интеллекттин, жасалма акыл эстин жардамы менен жасалган бир кыска метраждуу фильмдер пайда болуп калып атат да. Ошол эле мурда көз өтүп кеткен улуу актерлордун, таланттуу адамдарды катыштырып, мисалы үчүн Виктор Цой менен Сергей Бодровдун элестерин колдонуп бир фильмдер чыгып атат да. Бул эгерде ушундай промпттор аркылуу ушундай фильмдер жасала бере турган болсо, анда кино индустриясы эмне болот? Кино индустрия. Деги эле бардык индустрия азыр аргасыз трансформацияланат. Бул кайтарылгыс процесс болуп калды. Ал жерде жумуштар азайышы мүмкүн. Актерлорго анчалык деңгээлде баягы зарылчылыктын көп зарылчылыгы жок. Блогерлердин деле өтө зарылчылык болбой калышы мүмкүн. Себеп компания өзү эле ар бир адамга жеткирип берет. Баягындай адамдын клондору сүрөтүн гана коюп жеткирип койсо деле болот. Бирок ал клонду иштетиш үчүн ошол адамдан уруксат алыш керек компания. Атайын өзүнүн коопсуздук эрежелери сөзсүз түрдө бар. Бирок ошол эле мезгилде булга кимдер ишенет? Ошол маалыматы жок, баягы замандан бир аз артта калган адамдар ишениши мүмкүн.
сүрөтүн көрдүм го, видеодо чыкты го, YouTube'дан чыкты го. Анын атын же болбосо каналын текшерген адам жок. Ошолор көбүрөөк алданат. Көбүрөөк WhatsApp'тан келет. Нол ссылка менен кирип көрүп койгула, лайк басып койгула. Азыр ошолорду 100% калкты болбосо дагы бир 15% деле өтө чоң көрсөткүч да. Ошо кайсы бир дипфейктерди, ошол кайсы бир фишинг же болсо кибер чабуулдардын алдын алыш үчүн же болсо жанагы жасалма интеллектти коомго же адамга зыяндуу максатта пайдалануудан коргош үчүн биздин жарандар арасында, биздин коомдо ушундай бир медиа сабаттуулук талап кылынат экен да. Сөзсүз түрдө AI сабаттуулук көбүрөөк талап кылынат да. AI сабаттуулук деп азыр жасалма эс сабаттуулугун жогорулатыш. Ошондуктан бул азыркы көрсөтүүлөргө сиздердин менен майк куруунун максаты дагы ошол. Кичине AI сабаттуулукту бир аз деңгээлге чыгарып, көтөрүп, азыр көптөгөн адамдар көрүп, угуп, кичине болсо дагы мындай коркпой, аң сезим менен тандай баштаса, бул биздин жетишкендик деп ойлойбуз. Мунун бир гана жолу ар бир адам ошол нерсеге даяр болуп, ар бир адам өзү анализдей алыш керек да. Пайдалуу жагын колдонуп, мүмкүн болушунча максималдуу түрдө зыяндуу жагынан коргонуунун жолун билиши зарыл. Үйрөнүшү керек. Ансыз санариптик заманга өткөндөн кийин биз ал эски кнопка телефон менен азыр биз конкуренттикке дагы туураштык бере албайбыз, алданышыбыз мүмкүн, жумушсуз деле калышыбыз мүмкүн. Эң өзүбүздүн өзгөчөлүктөрдү колдонуп, мисалы жасалма акыл эс жасай албаган нерселерди кылышыбыз керек. Кече бир тамак жасады, менен бир жыйын карындашым мисалы ошол нерсени азыр ChatGPT жасай албайт. Сиздин алдыңызга келип туруп тамак коюп бере албайт. Роботтор аны жасаш үчүн өтө көп убакыт керек, энергия керек. Биздин кайта мындай жараткан тарабынан ушундай баалуулугубуз биз жит билебиз, биз даам билебиз, бизде интуиция иштейт. Ал болсо интуиция иштейт, алда логика иштейт. Эгерде жасалма интеллект ушундай жол менен, ушундай космостук ылдамдыкта өнүгүп кете бере турган болсо, баягы буга чейин талаштуу болуп келген адамдын өзүн клондоштуруу технологиясы деле жакындап калышы мүмкүн экен да. Генетиканын өнүгүүсү менен ошол нерселерге жетсе болот. Ошондуктан азыр илимий ачылыштардын көпчүлүгү ошол адамдарга пайдалуу технологияларды ойлоп табууда болуп атат да. Биздин деле ишибиз биз бир өтө эле бир океандагы тамчыдай эле болуп калды. Мен AI деп азыр жалпы айтып атабыз, негизи жасалма эс деп. Эми ал андан дагы бөлүнүп кетип атат. Текст менен иштеген өзүнчө, докторлордун программасы, роботтоштуруу өзүнчө, азыр трендте agentик AI деп, агент AI деп коебуз. Сиз мага билет таап бер деп койсоңуз болду, ал өзү башка компаниялардын сайтын изилдеп, эң арзан бааны сага таап келип, кала берсе акчаңды которуп, электрондук билетти жөнөтүп коет телефонуңа. Анан аны көрсөтүп туруп кирип кете бересиң да. Ошол деңгээлдеги азыр агенттик AI деген багыт чоң өнүгүп атат. Бизге чейин ChatGPT бул generative AI деп коебуз, чогултуучу, мындай жасоочу. Agentic AI, агент AI деп коебуз, бул биздин эле баягы персоналдык жардамчыбыз катары бардык ишти өзү кыла берет да. Сурап отурбайт, айтасыз, менде мынча акчам бар, ошого билет алышым керек болду. Эң ошого жараша, датага жараша өзү азыр ар бир сайттын, компаниянын өзүнүн чат-боттору бар да. Чат-боттор бири-бири менен сүйлөшөт да. Сага кайсыл датага керек, кайсы орундукту керек, же канча бизнес класс керекпи, эконом класс керекпи, экөө бири-бири менен сүйлөшүп туруп эле бул сатат, бул сатып алат. Мен бул агентке өзүмүн адамдын каалоосун кантип билишет алар? Адамдын каалоосу айтылат. Мен өзүм чат-ботума айтам, мага ушунча датага Ошко Жалалатка билет керек. Саат мынчага 3000ден ашпасын десеңиз, ал
ошол компанияларды издеп, кимде ошол орундук болгон болсо 3000дик ошону алып берет да. Анан жыйынтыктай келгенде ошо бир канча түрү, бир канча ошо тармактануусу жөнүндө айтылып атат. Кыргызстан үчүн, биздин өлкөбүз үчүн артыкчылыктуу багыты ушул жагын өнүктүрүп кетсек, ушул ниша бошураак турат. Же болбосо биз ушул региондо, Борбор Ай аймагында ушул жагын алып көтөрүп кетсек, биз авангард болмокпуз деген сыяктуу бир багытка токтолууга мүмкүнбү? Ушул багытында бир анализдеп көрдүңүздөрбү? Бул өтө чоң изилдене турган маселе. Мен өзүмдүн гана пикирим болушу мүмкүн. Биринчиден ушул кыргыз тилин сүйлөткөн, кыргыз тилинде таза сүйлөшө ала турган системалар менен камсыз кылуу. Экинчиси ушул адамдын коопсуздугун, мына бизде көп жол кырсыктары болот, ошол жол кырсыктардын алдын алуучу системаларды колдонсок жакшы болот. Жаратылыш кырсыктарына алдын алуучу, анализдөөчү системаларга жакшы колдонсок болот. Анан эң эле биринчи баягы жумушсуздук деп эдикпи? Жумушсуздук эмнеден келип атат? Ошол дүйнөлүк маркетте биз конкуренттик туруштук бере албай калып атабыз. Биринчиден билим деңгээлибиз ошол нерсеге жетпей атат. Экинчиден ошол ресурстарыбыз чектелүү болуп атат. Мисалы, билим берүүдө колдонсок болот. Эң эле жакшысы билим берүүдө бир гана маалымат эмес, эң керектүү маалыматты учурунда, өз учурунда жана да кала берсе келечекте келе турган маалыматты да. Бир учкучтардын мындай принциби бар экен да. Эгер шамал согуп аткан болсо дейт, мен бул багытка барышым керек болсо дейт, шамал сол жактан сого турган болсо, мен бул жакка карап айдабашым керек дейт да, учпашым керек. Мен бул жакка карап учушум керек дейт. Себеп дегенде, ушул тарапты учуп кетип атып, мени шамал түрткөнүнө жараша мен ушул максатыма анан барам дейт да. То есть бурчту, трендти алдын ала аныктап, кайсыл багыттарда кайсыл көнүмдөр керек болот, ошого жараша биз өзүбүз даярданышыбыз керек. Эски маалыматтар менен биз азыр мисалы эски курал менен биз жаңы маселени чече албайбыз. Эйнштейн айткан экен, эски ой жүгүртүү менен жаңы проблемаларды чечүүгө мүмкүн эмес депчи. Өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү жаңыласак, ошол ой жүгүртүүбүз азыркы жаңы проблемага дал келиш керек да. Ошону чече але турган маалымат керек бизге, чече ала турган билим керек. Анан биз туруштук бере алабыз, конкуренттик туруштук берсек болот. Экинчиси, адамдардын бири-бири менен кызматташуусу да. Эми чынында айтканда баягы командалык принципте иштешибиз керек. Бири-бирибизге ишеним, анан кызматташуунун жолдоруна иштетсек, биз көбүрөөк туруштук бере алат элек. Жалгыз же бир жалгыз адам менен иш жакшы болбойт, жакшы жыйынтыкка жетпейт. Мисалы, Жапон өлкөсүн окуп атам, бир нерсени байкайм да. 95-90% адамдар стандарттуу билимди алып, стандарттуу ой жүгүртүшөт. Анан ошол эле бир шаардан экинчиге барсаң, ошол эле система башка шаарда дагы иштейт. Демек, адамдар бири-бирин жакшы түшүнөт. Баягындай түшүнбөстүктөр аз, конфликттер жок эсе. Ошондой тынчтык болуш үчүн адамдар бири-бирине ишенүүсү зарыл, кызматташуусу зарыл да. Мен жумушум жоготуп коем деген конкуренттүүлүк болбойт. Мен адам катары сөзсүз түрдө өзүмдүн ордум бар. Жумушуму жоңоткон учурда деле мен башка бир багытта жардам бере алам. Ошого мен ойлойт элем, баягы конкурент болуп эле тиги анын жолун тосуу менен эмес, анын жолу эмес, өзүмдүн жолуму табуу, элге көбүрөөк бир жакшыраак бир сервис берем деген өзүнүн нишасын тапса, ошол адамдар баягы болот. Ийгилиги жакшыраак, тезирээк болот. Соңку мезгилде жанагы дүйнөлүк тренд болуп аткандыктан бул жасалма акыл эс, жасалма интеллект деген
көптөгөн алдыңкы өлкөлөр, өнүккөн өлкөлөр жарышып жатышат. Америка Кошмо Штаттары, Кытай, Европа өлкөлөрү. Ушул алкактан алып караганда Жапан өлкөсүндө ошол жасалма интеллектке карата ушу алдыңкы маалымат технологиясында дайыма буга чейин авангард болуп келген Жапан өлкөсүнүн негизги туруму кандай болуп жатат? Ал жактагы ушул багытта жасалып жаткан иш аракеттердин деңгээлине токтолуп өтсөңүз. Туура. Жапон өлкөсү бул топ 10 өлкөнүн ичине кирет. Жасалма эсти колдонуу боюнча. Алар бир гана могул компьютердик технологияларда эмес, алар күнүмдүк эле баягы инструмент, аспаптарда колдонгонго аракет кылат да. Мисалы, газ плитабыз бар да, иштетебиз. Эгер үстүндө чайник же казан жок болгон болсо, ал кичине күйүп турат дагы, анан автоматтык түрдө азаят. Эгер дагы эле мындай үстүнө эч нерсе коюлбай турган болсо, ушундай тура бере турган болсо, боштук жөн эле эч нерсе жок үстүндөчү. Ошол газ өчүп калат. Мындай, бул да акыл системасы да. Ар бир термостат, эң жөнөкөй бизде термостат бул акыл принциптерине иштетет. Суу 100 градуска жетенде 90го жеткенде ал өчүп калат. Же болбосо вентиляторду күйгүзөт. Бул дагы акыл технологиясы. Ушуга окшогон мына туалетте деле булар иштетет. Баягычы сууну көзөмөлдөп, бардык инструменттерге кошкон аракет кылат да. Ошол жагынан мен ойлойм, Жапон өлкөсүндө бир алдыңкы жактарынан адамдын биринчи орунда адам. Эң биринчи орунда адам жана анын жашоосу, анын жашоосунун сапаты, анын ыңгайлуулугу каралат да. Эгерде биз ушул жасалма акыл эсти адамга кызмат кылдыра турган болсок, бул өзүнүн максатында иштейт. Зыянын эмес, пайдасына көбүрөөк иштетүүгө басым жасашыбыз керек. Ал 20-кылымдын башында дүйнөдө ошо электрификация, электрлештирүү деген бир тренд болгон болсо, андан кийин жана механизациялоо, өндүрүштү, өнөр жайды механизациялоо. Андан кийин мына 20-кылымдын экинчи жарымынан баштап автоматташтыруу деген маселе келип чыкты. Бүгүнкү күндө ошол автоматташтыруудан да жогорку деңгээл бул GI жасалма акыл эс трендин өтүү болуп атты да. Бул ошондо автоматташтыруунун дагы жогорку технологиясы болуп саналып атабы ошондо? Бул автоматташтыруунун дагы жогоркусу ошол эле мезгилде акылдуу автоматташтыруу болуп атат. Жөн эле автоматташтыруу эмес, акылдуу автоматташтыруу. Мисалы, бүт жөн эле автоматташтырууда сиз өзүңүз жасашыңыз керек болот, кичине контролдош керек болот, а бул акылдууда ал карап турат да, камера менен карайт. Ал мисалы кнопканы бассаңыз ачылып жабыла бербейт алчы. Акылдуу автоматташтыруу деген сиз эшиктин жанына келсеңиз, сиздин жүзүңүздү текшерет, анан пароль анан иштейт, анан баягы кнопканы басып койгонго иштебейт ал. Ал ошол жүзүңүздү көрүп туруп, аха, келди. Бул ошол адам, мен тактадым деп анан кийин эшикти ачып берет да. Бул акылдуу компонент. Ана акылсыз компонент эшиктин жанына келип туруп, номерди бассаң ача бере турган болсо, бул жөн эле автоматташтыруу. Эгер бирөө паролун бирип алып туруп эле ачып кое турган болсо, бул автоматташтыруу. Акылдуу автоматташтыруу ошол код тергенде дагы ачылбайт. Себеп дегенде бир ал жүзүн көрүш керек, үнүңү такташ керек. Бул так ошол адам экен дегенде гана ачылат да. Бул акылдуу системалар. Мындан кийин акылдуу системалар гана алдыңкы керектүү деңгээлде болот. Аны айта берет да, мисалы бирөө келип туруп кала берсе, мына колун кылмышкерлер басып алып туруп, муну берип койгон менен жетишсиз болот. Колунун бармагы, экинчи колунун бармагы, бети, бардык жагынан туш келиш керек. Маска тагылган болсо, анда да ачпай коет. Ушундай
коопсуздук эрежелерде пайдасы дагы жакшы да. Бир жагынан биз жаман дебейбиз, бул жакшылык, жакшы пайдалары жакшы. Бул ууруларга толук кандуу жолду бууп коюшу деле мүмкүн. Эми болгону бүгүнкү күндө баягы маалыматы начар, сабаттуулугу начар адамдарды гана алдашып атат алар. Эсас алдыңкы маалымат технологиясын айрыкча ошол эле машина куруу тармагында аябагандай чоң тажрыйбага ээ болгон машина куруу индустриясы жакшы өнүккөн Жапон өлкөсүндө жаңы машиналардын, роботтошкон машиналардын пайда болгондугу интернет айдыңына чыгып жүрбөйбү? Мисалы үчүн жанагы эгерде адам мас абалында рульга отура турган болсо, машина жүрбөй коет. Ушул сыяктуу акыл эс компоненти бар. Акыл эс компоненти кантип кошулган? Бул адамдын ичип алгандын жытынан билеби же башка кандай кыймыл аракеттен аныктайт деген маселе жатат да бул жерде. Жакшы суроо бердиңиз. Неме айтпадым жана маалымат жана маалыматты карайт, анан ал үйрөнөт депчи. Бул модель ошол мээге, акыл эске маалыматтын мас адам өзүн кандай алып жүрөт. Ал кандай түз траектория менен кетпей мындай кетип аткан болсо, рулду башкаруу кадимки көрүнүштөн кичине айырмалана турган болсо, мындай зигзаг жолдор менен кетип атат, бунун баары баягы машинанын мээсине түшөт да. Анан бул кадимки көрүнүш эмес. Бул эмнегедир бир нерсе мындай айтабыз го, бир нерсе чөтүп, бир нерсе не то болуп атат, туура эмес болуп атат. Деген команда автоматтык түрдө барат экен да. Сөзсүз түрдө бул айтат да. Күндө эле рулду бул түз айдачу. Бүгүн чөтө мындай эки жакка чайпалып айдап атат деген маалыматты резкий байгыладан блоктой баштайт, тормозду берип. Айдоочунун концентрациясы жоголгондугун акыл эс компоненти кадимкидей аныктай алат экен. Аныктай алат. Алдында фронт камера деген болот, ада берки көрүп турат бетин айдоочунун. Эгерде ал көзүн жумуп туруп 1-3 секундка көзүн жумма турган болсо, демек бул сигналдын белгиси да. Же башы алдыга кетти дагы 2 секунд көтөрбөй калды. Эми айдоочу уктап кетти, же болбосо ал башка жакты карап алып, же телефон менен сүйлөшө баштады. Көзү башка жакты карап аткан болсо, демек ал аныктады да, бул кооптуу жагдай түзүлгөнүн аныктай алат. Себеп анын мээсинде бар. Кооптуу жагдайларды, мына нормал жагдай, анан кооптуу жагдай. Нормалдуу жагдайга туура келбеген бир көрүнүш, сүрөт, видео келген болсо, бул нормалдуу эмес категорияга кирсе, классификация, автоматтык түрдө машина токтошун азайтышы мүмкүн. Же сыртка чыгарып коет. Ылдамдыкты азайтышы мүмкүн. Ылдамдыкты азайтып сыртка чыгарып коет. Аварийканы өзү жагып коюшу мүмкүн. Себеп дегенде ал уктап кетти, же эсин үчүн жоготту. Ошол системаларды ким колдоно турган болсо, ошол компаниянын унаалары коопсуз катары эсептелип калат. Но ушул акыл эс компоненти бар автоунаалар азыр чыгып атат. Сериялык түрдө дүйнөлүк рынокко чыга баштады. Чыга баштады. Бирок албетте баасы кымбатыраак болсо. Лидерлердин Кытай эмне унаалары былтыркы графикке салыштыра турган болсо, өтө чоң рекорддук деңгээлге жетти да, 1-орунга чыкты. Кытайлардын унаалары ошол интеллектуалдык компоненттерди колдоно баштады. Бирок баасы арзан. Дүйнөлүк маркетте кала берсе немец унааларындай банкроттукка учураткан коркунучтар жаралып атат. Toyota дагы ошол өзүнүн инновациялык методдорун колдонуу менен азырынча бир өзүнүн сапаты менен кармап турат. Корея алдыга чыгып атат унаалары менен дүйнөлүк деңгээлде. Кала берсе ким ушул жасалма компоненттерди колдонуп аткан болсо, ошол өлкөнүн экономикасы өнүгөт. Себеп дегенде элдерде товарда ишенич пайда болот.
өлкөгө ишенич пайда болот. Мурда ракета ким космоско чыгарса ошол күчтүү эсептелсе, азыр ким AI'ды, жасалма акыл эсти көп колдонгон өлкө болсо, ошонун рейтинги жогорулайт, экономикасы жогорулайт. Кала берсе, бул бардык сферага иштетсе боло турган технология. Сөзүңүздө калет жок, албетте ушу кимдин колунда жаңы алдыңкы технология болсо, ал өнүгүү өсүү жолуна түшкөндүгүн тарых буга чейин бир нече жолу ырастаган. Мына Кыргызстан ушундай шартта дүйнөлүк тренд болуп аткан алдыңкы акыл эс технологиясын өзүнө көбүрөөк киргизип, ошондо бир алдыңкы орунда болбосо да кайсы бир алтын ортолукту ээлеп калганга, кайсы бир боштукту толуктап, өзүнүн бир тиги сунуштарын киргизип, ошол бир технологияны алып калганга кайсы бир жагдайлардын мүмкүнчүлүк барбы? Айрыкча жана айтып атабыз, мисалы үчүн ушул акыл эс компоненттеринин бардыгы ошо чип аркылуу жасалат экен да. Ошол чипти азыр мисалы үчүн дүйнө жүзүндө Тайванда негизинен буга чейин жанагы автоунаалардын, компьютерлердин чиптеринин бардыгы Тайванда жасалчу да. А эмне себептен ошондой бизде ресурстар туруп, ошо жаратылыш ресурсу турат, мисалы үчүн сейрек кездешүүчү элементтер Кыргызстанда аябагандай көп экен. Ошол нерсени Кыргызстанда ушундай долбоорлорду ишке ашырууга эмнеге болбосун? Сиз өтө көйгөй маселени көтөрүп атасыз. Бул жогорку деңгээлде чечилүүчү маселе да. Бул өтө чоң инвестицияны талап кылат биринчи жагынан. Экинчиден адамдардын баягы ресурстук мүмкүнчүлүктөрүнө карайт да. Азыр Трамп айтат да, эмне үчүн силер Америкага ачып койбойсуңар депчи. Анан ошол эле баягы Apple'дын генералдык директору айтып атат. Биз Кытайга ачкан себеби бардык мындай specialist pooling деп коет экен, мындай адамдардын топтому, адистердин топтому көп. Каалаган өлчөмдө, каалаган деңгээлде бизге керектүү илимдерди жасай турган илимдер аларда бар депчи. Ошондуктан биз заводду ошол жака ачып атабыз, Индияга ачып атабыз деп. А эгерде биз ушул жаштарыбызды алдыңкы технология менен окутуп алсак, анан бирге иштешти үйрөтүп койсок, ошол бир маркеттеги бир орунду ала алабыз да. Анын үчүн бизге келиш үчүн бизде стандарт зарыл, стандарттык деңгээлде билим керек. Мисалы, күчтүү инженерлердин бардыгы деңгээли жогору болсо, ошол өлкөгө инвестиция кылышат. Ал эми Тайванда ошондой мүмкүнчүлүк болгон. Инвестиция дагы, адамдар дагы билим берүүдө билим деңгээли жетиштүү болгон үчүн ошол алдыңкы орунда лидер болуп атат. Бизди азыркы лидерлигибиз ошол инновация аркылуу камсыз кылсак деген тилек бар. Эң негизгиси ушул сиз менен сүйлөшүүнүн дагы бир ошого кадам деп ойлойм. Биз ошол аракетти жасап атабыз. Сүйлөшө беришибиз керек да. Мисалы, тигил блогер эмне тамак жеди, эмне салатты жакшы көрөт деген сөздөрдө эмес, ушул модельдерди сүйлөшсөк, анан тиги мындай унаалыптыр деп туруп эле убактыбызды кетирип атпайбызбы? YouTube'га деле бир маалыматтарга кетирип атпайбыз. Ошол убактыбызды кел бир жаңы нерсе үйрөнөйүн, жаңы кандай технология чыкты, ал кантип иштейт, аны кандай үйрөнсө болот, ошолорду суроолорду жаштарыбыз өзүнө берсе, биз дагы баягы деңгээлибиз мындай ишти уюштурганы шарт түзүлөт да. Ошол. Маяк куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Аябай жакшы түшүндүрмө берип, чечмелеп бердиңиз. Жасалма интеллект, жасалма акыл эс тармагы боюнча бир топ жакшы маалыматтарды алдык. Ишиңиз ийгилик болсун. Рахмат сиздерге деген. Дүйнө жасалма акыл эске өтүп жаткан жагдайда кандай өзгөрүүлөр жүрүп жаткандыгы, бул трендтин айланасында андан калып калбай жаңы алдыңкы технология багытына Кыргызстан кандай кошулуш керек деген суроолордун айланасында биз Токио университетинин докторанты Мураталы Үшкемпиров мырза менен маектештик. Маекти мен журналист Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.